Kança деген биздин жарандарыбыз операция болуп атат. Канча деген миллиондор чыгымдар болуп атат. Силерге ушул лицензия берип балык чарба зарылбы же элдин ден соолугу зарылбы силерге? Элдик жыйында болдуңуздар. Болдум. Элдин нараачылыгын көрдүңүзбү? Катыштым. Siz Taşkömür шаарында турган жана бөйрөк, боор оорусунан жабыркагандар тургундарын карапка көтөргөнүн көрдүңүзбү? Мына 3 жылдан бери 3 эсе көбөйдү боор оорусу. Ушул балык чарбадан экендиги такталып атат да. Мен сунуш берет элем, ушул 8-чи беренин мамлекеттик маанидеги балык чарбанын көзөмөлүнүн катарын Токтогул, Ташкөмүр, Учкоргон, Шамалсай жана Курупсай суу сактагычын алып салууңузду мен суранам, сунуш берем. Сөз Мамасадыков Замирбек Душалыевичте. Рахмат. Кубат Усейнкулович. Сиз менен биргеликте Ташкөмүр шаарында Нарын дарыясынын экологиялык абалын сактоо боюнча жумуш топ түзүлгөн, билесиз, сиз менен биргеликте бардык. Анан жыйындын жүрүшүндө проба алынды. Химиялык зат боюнча. Анан кандай чыкты проба? Урматтуу Замирбек Душалиевич. Сиз жанагы агрардык комитетте Нуржигит Кадырбекович суроо берди да сизге. Таза чыкты, сиз таза чыкты деп жооп бердиңиз. Бул бул эки этап мурункусу таза чыккан, бирок кайра повторно алынып алар. Ал баягы санэпидемстанциянын жана жаратылышты коргоо лабораториясы бар. Ошол жакта кеңири, анткени ал жерде мурунку алынган пробанын жыйынтыгы элди канааттандырбайт деп, ошол кеңирээк анализдерди чыгарып, анан эл алдында чыгалы деп ушундай чечтик. Азыр ошол реактивдер менен ошол лабораториянын кеңири анализдерин чыгарып атат учурда. Анан кошумча анализдер чыккандан кийин сизге кат түзүндө дагы ошол анализ менен келип, ошол элге жиберебиз. Же болбосо ошол комиссиянын мүчөлөрүнөн өкүлдөр барып туруп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет дагы бир жолу. Жыйынтыгы менен. Кубат Усейнкулович. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстар министрлиги тарабынан сунуп пробалар алынган. Бул марганецтин көбөйүшү, марганец алынган сунуп пробасынан корутундусунда 165 номерде точкасында марганец химиялык заты 3 эсе көп болуп чыккан. Буга кандай дейсиз? Бул ошол анткени предварительный данные болсо керек, анткени мындан дагы башка элементтерди да карагыла деп биз алардан өтүнгөнбүз. Мен колумда корутунду турат мына. Корутундуну алдым мен. Сиз алып эле экенсиз да? Биз алып элекпиз. Марганецтин көбөйүшү бул металл негизинен топтолгон боор ооруларына коркунучтуу туудурат. Мындан тышкары суу менен кошо ичилген марганец ичке ичегиге, сөөккө, бөйрөккө, ички секреция бездерине кирип, ал тургай мээге да таасир этүүчү касиетке ээ деп мынакей корутунду колубузда турат. Кубат Усейнкулович, мына акыркы маалыматтар караганда Ташкөмүр шаарынын Аксыр районунун, Нокен районунун аймактык ооруканалардын берген маалыматына караганда, акыркы 3 жылда боор оорусу 3 эсеге көбөйгөн. Ушул менен бирге 3 жылдан бери балык чарба. Мына 3 жылдан бери 3 эсе көбөйдү боор оорусу. Ушул балык чарбадан экендиги такталып атат да. Сиз эми биз менен элдик жыйында болдуңузда? Болдум. Элдин нараачылыгын көрдүңүзбү? Катыштым. Сиз Ташкөмүр шаарында турган жана бөйрөк, боор оорусунан жабыркагандар тургундарын карапка көтөргөнүн көрдүңүзбү? Көрдүм. Ошол боор, бөйрөк ооруган, жабыркаган тургундардын сизден суранды да, турабы? Токтоткула депчи. Эми Кубат Усейнкулович, мына канча деген биздин жарандарыбыз операция болуп атат. Канча деген миллиондор чыгымдар болуп атат. Силерге ушул лицензия берип балык чарба зарылбы же элдин ден соолугу зарылбы силерге? Албетте элдин ден соолугу зарыл, ошондуктан жанагы аларга дагы биз өтүндүк, сурандык лабораториядан. Лабораториянын корунтусунда турат мынакей. Биз алдык. Жарайт, бул боюнча иш жүргүзөбүз. Эске алыңыз, мынакей экинчи маселе
Кубат Усенкулович, мен сунуш берет элем. Ушул 8 беренин мамлекеттик маанидеги балык чарбанын көзөмөлүнүн катарын Токтогул, Ташкөмүр, Учкоргон, Шамалсай жана Курупсай суу сактагычын алып салууңузду мен суранам. Сунуш берем. Кийинки сөз Мамасадыков Замирбек Дүйшөловичте. Рахмат. Урматтуу Эдил Ниязович, тактоо иретинде да. Мен кесиптешим сизге суроо берди да. Марганец деген эмне деп сиз жооп бердиңиз. Марганецти биз балыкка азык түлүккө кошуп бербейбиз, билбейбиз дедиңиз. Марганец деген эмне? Химиялык элемент. Элемент да. Сиз ошентип жооп бербейсизби? Химиялык элемент марганец. Коомчулуктун башын айландырып атасыз да сиз. Мына Кубат Усенкулович, садоктун алдында сиздин көз алдыңызда, мен көз алдымда министрлик проба алды. Туурабы? Туура. Туура, мына ошол министрликте мынакей корутундусу турат. Марганецтин көбөйүшү. Бул металл негизинен топтолгон боор ооруларына коркунуч туудурат. Мындан ары тышкары суу менен кошо ичилген марганец ичке, ичегиге, сөөккө, бөйрөккө, ички секреция бездерине кирип алып тургай мээге да таасир этүүчү касиетке ээ деп турат. Эдил Ниязович. Балык чарбада, балык өстүрүүдө, балыктын жеминде марганец деген химиялык элемент жок. Кубат Усенкулович, бардык 281 чарбанын ичинен 10го жакын чарба балык өстүрүү жана биологиялык стандартка жооп берет. Бул жарым жартылай интенсивдүү жана интенсивдүү балык өстүрүүнү чарбалардын жалпы санынын 3%ын гана түзөт. Калган балык чарбалар жол менен өнүгүп жатат дейт. Кандай калган 97% стандартка жооп бербейби? Бул информацияны ким колу менен кеткен экен тактоо иретинде Маалыматта турат да. маалымат. Эми биздин Кыргызстан боюнча 503 балык чарбасы бар. Чоң кичине болуп бардыгы. Ана мен тактап туруп ушуну сизге жооп берейинчи. Тактап жазуу түрүндө бериңиз, рахмат.